Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын расмий статистика системасына киришүү онлайн курсуна кош келиңиздер. Кыргыз Республикасынын тармактык статистикасына туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрүнө сереп салуу. Экономикалык ишмердиктин түрлөрүнүн классификациясына ылайык статистика илиминде жана практикасында тармактык деп аталган деңгээл белгиленет. Тармактык статистикага төмөнкүлөр кирет. Айыл чарба статистикасы, өнөр жай, инвестиция, соода, транспорт, демографиялык статистика, эмгек статистикасы, социалдык статистика, үй чарба статистикасы, айлана чөйрө, баа, тышкы соода, финансы, маалыматтык коммуникациялык технологиялардын, туризм жана турак жай коммуналдык чарбанын статистикасы. Статистиканын ар бир тармагы боюнча статистикалык отчеттуулук бар. Статистикалык отчеттуулук бул таблицалар түрүндө чагылдырылган жана өткөн мезгил ичинде уюмдун натыйжалары менен иш шарттары жөнүндө маалымат берүүчү эсепке алуу көрсөткүчтөрүнүн жыйындысы. Жалпысынан статистикалык отчеттуулук социалдык экономикалык өнүгүүнү жана айлана чөйрөнүн абалын жалпылоочу көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу үчүн зарыл. Байкоо формасы катары статистикалык отчеттуулук төмөнкү негизги белгилери менен мүнөздөлөт. Биринчиси бул милдеттүүлүк. Башкача айтканда, ар бир уюм бекитилген мөөнөттө формалар боюнча отчеттук маалыматтарды берүүгө милдеттүү. Экинчи өзгөчөлүгү бул юридикалык күч. Башкача айтканда, отчеттуулуктун формасы расмий документ болуп саналат. Отчетто камтылган көрсөткүчтөрдүн тактыгы, алардын өз убагында жана туура таризделгендиги үчүн юридикалык жактан жоопкерчиликтүү болгон ишкананын жетекчиси жана башкы бухгалтери кол коет. Үчүнчүсү бул документтик негиздүүлүгү. Статистикалык отчеттуулуктун бардык маалыматтары чарбалык операцияларды жол жоболоштуруучу баштапкы документтердин негизинде алынат. Ал эми төртүнчү өзгөчөлүгү бул отчеттуулук бардык чарбалык субъектилерди гана эмес, ошондой эле алардын ишинин бардык аспектилерин камтыйт. Эмгек жана аны төлөө, негизги фонддор жана материалдык эмес объекттер, материалдар жана аз баалуу жана тез эскирүүчү буюмдар, капиталдык курулуш. Мындан тышкары, статистикалык отчеттуулуктун көрсөткүчтөрү аны түзүүдөгү төмөнкү принциптерге ылайык келүүгө тийиш. Отчетто чагылдырылган маалыматтын ишенимдүүлүгүнүн принципи. Маалыматтын маанилүүлүгү принципи. Белгилүү бир мезгил ичинде уюмдун экономикалык ишмердүүлүгүндөгү окшоштуктарды, айырмачылыктарды жана тенденцияларды аныктоого мүмкүндүк берген отчеттуулуктагы маалыматтын салыштыруучулук принципи. Көрсөткүчтөрдү эсептөөдөгү методдорунун туруктуулугу жана бирдиктүүлүгү принципи. Отчетто камтылган маалыматтын олуттуулугу принципи. Пайдалануучулар үчүн талап кылынган маалыматтын толуктугу принципи жана натыйжалуулук принципи. Ал отчеттук маалыматтан алынган пайда аны алууга кеткен чыгымдардан көбүрөөк болушу керек дегенди билдирет. Статистикалык отчеттуулуктун кандай формалары жана кандай көрсөткүчтөрү талап кылынаарын карап көрөлү. Мисалы, финансы статистикасы боюнча. Финансы статистикасы социалдык экономикалык статистиканын курамдык бөлүгү болуп саналат. Ал
Корпоративдик финансы статистикасы мамлекеттик бюджеттин, банктардан жана насыя финансылык мекемелерден жана камсыздандыруу статистикасынан турат. Финансы статистикасынын максаты жалпы акча жүгүртүү чөйрөсүндө өнүккөн сандык мүнөздөмөлөрдү жана пропорцияларды аныктоо, макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү эсептөө үчүн ишенимдүү жана жалпыланган статистикалык маалыматты алуу, мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, ошондой эле расмий статистиканын башка колдонуучуларын камсыз кылуу болуп саналат. Финансы статистикасы мамлекеттик финансы секторунун экономиканын, финансылык эмес жана финансылык секторунун, ишканаларынын, коммерциялык эмес уюмдардын финансылык абалына статистикалык байкоо жүргүзөт жана эл аралык стандарттарга жооп берген бирдиктүү илимий методологиянын принциптерине негизделет. Статистикалык отчеттуулуктун формаларынын аталышына жана респондент ким экендигине көңүл буруңуз. Башкача айтканда, бул статистикалык отчеттуулук формасы боюнча ким отчет берүүгө милдеттүү. Мисалы, ишкананын финансы чарбалык ишинин негизги көрсөткүчтөрү жөнүндө отчет. Респонденттер финансылык жана коммерциялык эмес уюмдардан башка ишканалар жана уюмдар эсептелет. Ошондой эле мындай форманы толтуруунун мезгилдүүлүгү жана берүүнүн мөөнөтү көрсөтүлөт. Ал эми бул финансылык эмес сектордогу ишканалардын финансылык статистиканын отчеттуулук формалары. Башкача айтканда, экономиканын реалдуу секторунун ишканалары. Ишканалардын финансылык натыйжаларын, алардын төлөө жөндөмдүүлүгүн жана эсептешүүлөрдүн абалын чагылдырган маалыматтарды чогултуу расмий статистикалык отчеттуулуктун кварталдык жана жылдык мезгилдүүлүк менен берилген формаларынын негизинде үзгүлтүксүз статистикалык байкоо жүргүзүү ыкмасы менен жүргүзүлөт. Финансы статистикасы ошондой эле банктык, улуттук банк, коммерциялык банктар жана башка банктык эмес финансы мекемелерден, камсыздандыруу компаниялары, инвестициялык фонддор, фонддук биржа, кредиттик союздар, микрофинансы уюмдары, ломбарддардан турган финансы секторундагы уюмдардын ишин камтыйт. Иликтөөнүн жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын ишканаларынын финансысы жылдык басылмасында, ал эми квартал сайын экономиканын реалдуу секторундагы ишканалардын товардык материалдык запастары, Кыргыз Республикасынын ишканаларынын ишинин негизги көрсөткүчтөрү бюллетендерине жарыяланат. Экономиканын финансы секторундагы ишканалардын ишинин негизги көрсөткүчтөрү: калкты микрокредиттөө, экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын өз ара эсептөөлөрүнүн абалы, экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын кирешелерин түзүү. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын лизингтик уюмдарынын ишинин негизги көрсөткүчтөрү жөнүндө бюллетендери жыл сайын чыгарылат. Мисал катары, тышкы жана өз ара сооданын статистикасын карап көрөлү. Өз ара соода статистикасы Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер менен товарларды өз ара соодалоо боюнча статистикалык көрсөткүчтөрдү камтыйт.
Ал эми тышкы соода статистикасы үчүнчү өлкөлөр менен товарлардын тышкы соодасы боюнча статистикалык көрсөткүчтөрдү камтыйт. Баалардын жана тарифтердин статистикасын карап көрөлү. Керектөө бааларынын жана тарифтеринин статистикалык изилдөөсү тандоонун негизинде уюштурулат. Керектөө рыногунда товарларга жана акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүчүлөргө бааларга жана тарифтерге мониторинг жүргүзүү иштин төмөнкү этаптарын камтыйт. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалар жана тарифтер катталган негизги соода жана тейлөө ишканаларын тандоо. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын мониторинги уюштурулган калктуу конуштарды тандоо. Товарларды тандоо. Өкүлдөр, бааларды жана тарифтерди тандоо. Керектөө бааларынын индексин эсептөө үчүн салмактык системаны түзүү. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө орточо бааларды эсептөө. Керектөө бааларынын индексин эсептөө. Жашоо минимумун баалоо үчүн баа маалыматын даярдоо. Керектөө бааларынын мониторинги республиканын бардык аймактарында жүргүзүлөт. Өнөр жай жана энергетика статистика боюнча статистикалык отчеттуулуктун формаларын карап көрөлү. Жалпысынан отун энергетикалык ресурстардын бирдиктүү балансы энергетикалык запастардын өзгөрүшүн, отунду казып алуу, кайра иштетүү жана бөлүштүрүү менен байланышкан жоготууларды, ошондой эле импорттук экспорттук операциялардын көлөмүн эске алуу менен өндүрүштүк чарбалык ишмердикте пайдаланылуучу отун энергетикалык ресурстардын кирешеси менен чыгашасынын керектөөсүнүн ортосундагы сандык дал келүүсүн мүнөздөйт. Өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индексин эсептөө үчүн бүтүндөй өнөр жай экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүнө, ал эми ар бир түрү түрчөлөргө бөлүнөт. Ошондой эле экономикалык ишмердиктин ар бир кичи түрү боюнча негизги товар өкүлдөрүнүн себети түзүлөт. Тармактык статистика боюнча кандай статистикалык отчет берилгенин жана сурамжылоого катышкандар кимдер экенин карап көрөлү. Мисалы, электр энергиясын өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүү боюнча отчет электр энергиясын өндүрүүчү жана бөлүштүрүүчү ишканалар жана алардын филиалдары тарабынан ай сайын берилет. Берилген отчеттордун негизинде тармактын составын, анын жайгашуусун, өнөр жай ишканаларынын, бирикмелердин, тармактардын жана бүтүндөй тармактын ишин мүнөздөгөн ар түрдүү көрсөткүчтөр эсептелинет. Сурамжылоолордун натыйжалары Улуттук статистика комитетинин Кыргыз Республикасынын өнөр жайын өнүктүрүүнү негизги экономикалык көрсөткүчтөрү ай сайын чыгуучу экспресс маалыматында, Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын негизги экономикалык көрсөткүчтөрү статистикалык бюллетенинде, Кыргыз Республикасынын өнөр жайы жана Кыргызстан цифраларда жылдык статистикалык жыйнактарында жарыяланат. Же мисалы, кант кызылчасын кайра иштетүү боюнча отчету аны кантты өндүрүү боюнча ишканалар берет. Транспорт жана байланыштын статистикасын карап көрөлү. Транспорт жана байланыш статистикасы экономикалык статистиканын транспорт, электр жана почта байланышын уюштуруу менен байланышкан тармагы. Анын милдеттерине
транспортто болуп жаткан кубулуштарды жана процесстерди, инфраструктуранын көлөмү, мобилдик транспорттук жабдуулардын саны, кыймылдын көлөмү жана транспортко тиешелүү башка көрсөткүчтөр каралат. Байланыш ишканаларынын экономикалык жана эксплуатациялык ишмердүүлүгүнүн процесстерин изилдөөчү статистикалык маалыматтарды байкоо, тармактардын абалы жана байланыш каражаттарынын болушу, ошондой эле ишканалардан, уюмдардан сапаттуу, объективдүү жана толук маалымат алууну камсыз кылуу боюнча милдеттер, ишкердик ишти баалоо жана бирдиктүү методология боюнча жыйынды маалыматтарды түзүү сыяктуу маселелер кирет. Ошого жараша статистикалык отчеттуулуктун формалары транспорттун түрлөрү боюнча да айырмаланат. Мисалы, троллейбустук транспорттук кызматтар жөнүндө отчет, анда респонденттер болуп троллейбус башкармалар эсептелинет жана алар жыл сайын маалымат беришет. Аба транспорту. Аэропорт аркылуу ташуулардын көлөмдөрүнүн ай сайын берилүүчү отчету. Транспорт жана байланыш статистикасын изилдөөлөрдүн натыйжалары ай сайын транспорттун бардык түрлөрү боюнча иштердин аткарылышы жана байланыш, почта жана курьердик иш боюнча өндүрүштүк кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү жөнүндө экспресс маалыматында, ошондой эле жылдык телекоммуникация, почта жана курьердик ишмердиктен түшкөн кирешелер жөнүндө аналитикалык баяндамада жарыяланат. Демографиялык статистиканы да карап көрөлү. Бул жерде калктын маалыматтарынын негизги булактары болуп, калктын жалпы каттоосу, эл каттоо учурундагы мезгилде жарандык абалдын актыларын жазуу системасын жана миграциянын статистикалык талондорду камтуу аркылуу туруктуу демографиялык мониторингке негизделген калктын учурдагы болжолу саналат. Демографиялык статистиканын негизги көрсөткүчтөрү экранда көрсөтүлгөн. Алардын негизинде калктын структурасын жана кыймылын, өлкөдөгү социалдык демографиялык процесстерди мүнөздөөгө мүмкүндүк берүүчү көрсөткүчтөр түзүлөт жана эсептелинет. Калктын жаш жана жыныстык структурасын статистикалык изилдөөсү, калктын өнүгүү тенденцияларын түшүнүүдө, анын өлчөмүн жана курамын келечекке болжолдоодо, эмгекке жарамдуу калктын санын аныктоодо, эмгек ресурстарынын, аскерге чакыруучулар контингентин аныктоодо өтө маанилүү. Акырында маалыматтык коммуникациялык технологиялардын статистикасын карап көрөлү. Статистиканын башка тармактары тууралуу маалыматты Улуттук статистикалык комитеттин расмий сайтынан таба аласыз. Улуттук статистикалык комитет жыл сайын менчиктин бардык түрүндөгү ишканалардын жана уюмдардын өндүрүштүк ишинде жана экономикалык иштин түрлөрүндө маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонууга статистикалык байкоо жүргүзөт. Бул статистикалык байкоо жүргүзүүгө өз ишинде программалык техникалык каражаттар жана маалыматтык технологияларды колдонгон же маалыматтык эсептөө кызматтарын көрсөткөн чарба жүргүзүүчү субъекттер, юридикалык жактар жүргүзүлөт. Мисалы, 2021-жылы республиканын 21 миңден ашык чарба жүргүзүүчү субъектилери экспертизадан өтсө, анын ичинен 11.700 миң субъекти маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонгон. Ошондой эле Кыргыз Республикасы башка өлкөлөр менен бирге глобалдык туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүү боюнча мониторинг көрсөткүчтөрүнө салым кошуу милдетин алды. 2015-жылы кабыл алынган милдеттенмелерге ылайык, жакынкы 15 жылда дүйнө өлкөлөрү жакырчылыкты жоюу, теңсиздик менен күрөшүү жана климаттын өзгөрүшүнө
каршы аракеттерди күчөтүп, эч кимдин унутта калбасын камсыздайт. Ошентип, биздин дүйнөнү өзгөртүү күн тартиби 2030 жыйынтыктоочу документи 17 глобалдык максатты, 169 тиешелүү максатты жана 232 көрсөткүчтү камтыйт. 2018-2040 жылдарга Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына ылайык Кыргызстан кабыл алынган туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө умтулат. Улуттук статистика комитети Кыргыз Республикасында 2030 жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын адаптациялоо, ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү боюнча координациялык комитеттин мониторинг жана баалоо жумушчу тобунун жетектөөчү органынын мүчөсү катары, туруктуу өнүгүү максаттардын жетишкендиктеринин жүрүшү боюнча улуттук ыктыярдуу сереп салууну даярдоо үчүн, ошондой эле Бириккен Улуттук Уюмдарынын статкомиссиясынын сессиясынын 47-чечимине ылайык жана расмий статистиканын негизги принциптерине ылайык түзүлгөн туруктуу өнүгүү максаттардын глобалдык көрсөткүчтөрүн чогултуу салыштырылуучу жана стандартташтырылган расмий статистиканын негизи боюнча ыйгарым укуктары бар байланышкан маалыматтарды чогултуу жана далилдерди түзүү аракеттерин жетектөөчү жана көзөмөлдөөчү ыйгарым укуктарына ээ. 2017 жылы Кыргыз Республикасында туруктуу өнүктүрүү максаттарынын глобалдык көрсөткүчтөрүн адаптациялоо максатында улуттук артыкчылыктарды эске алуу менен туруктуу өнүгүү максаттарынын милдеттерин жана индикаторлорун инвентаризациялоо жүргүзүлдү. Иштин жүрүшүндө 140 индикатор боюнча 232 глобалдык индикаторлордун ичинен максаттуу көрсөткүчтөрдүн улуттук аналогдору иштелип чыккан жана максаттуу көрсөткүчтөрдүн 157 кошумча улуттук аналогдору иштелип чыккан. Алар туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүнүн мониторингине көмөктөшүүгө тийиш. Кыргызстан 102 индикатор же бардык колдонулуп жаткан туруктуу өнүктүрүү максаттарынын индикаторлорунун 50% боюнча тез арада отчет берүүгө даяр экенин статистикалык потенциалды баалоо көрсөттү. Жеткиликтүү жана оңой жеткиликтүү болгон 102 индикатордун 78-и Улуттук статистика комитети тарабынан, 24-ү министрликтер жана ведомстволор тарабынан даярдалган. Ошентип, бул бөлүмдө биз тармактык статистиканы, алар боюнча статистикалык отчеттуулукту, ошондой эле туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрүн карап чыктык. Бул бөлүм боюнча маалыматты бул слайддарда көрсөтүлгөн шилтемелерден таба аласыз.